Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Как ваше здоровье? Хорошо. Как настроение ваше? Allah razı olsun sizlerden. Amin. Sizlerге эң биринчиден чоң рахмат. Ушундай күн көтөрүп жана муундардын күнүн ушул издеп бизге келип ушундай өзүңөрдөн дарттырып, өзүңөр апаңар менен атаңардын немесиндесиңер, камсыздоосундасыңар. Бирок ошондо да ушул өзүңөрдөн дарттырып, ушу биздин апабыз аталарыбызга мындай синан чамчы билектериңерди алып келип атасыңар. Көңүлүн көтөрөйүн деп, ошолор менен сүйлөшөйүн деп келип атасыңар. Бул деген эң эле силердин өзүңөрдүн тарыхыңарда калчу башкача күн болот да, кимиңер канча жашасаңар дагы ушул күн эсиңерде калат. Ушул күнү мен ушинтип көрдүм эле депчи. Бүгүн барасыңар дагы ата-энеңерге айтасыңар, өзүңөрдүн досторуңарга айтасыңар, биз барып көрүп келдик депчи. Силерди ушунун баардыгын кылып аткандан кийин моундай жаштакай мугалимдер, балеге тарбиячылар, моундай педагогдор көп болсун дүйнөдө. Анткени ушулардын аркасынан силер келип атасыңар. Ушул деген бир чоң тарбия, билген кишиге эң эле чоң тарбия. Бул жерде бизде азыр 212 киши жашайт. Бирок ар бири ушул турмуштун бир осунда калып калган адамдар. Бирок баардыгы бир нерсе бириктирет ушуларды. Жалпы адамдар да мындай эми мен урууларды айтпайм, буту боюн басып жүргөндөр жалпы болот да. Ошон үчүн эч качан киши өзүнүн турмушунда жалпы болбошу керек. Ошон үчүн силерге мугалимдериңерге терең ыраазычылык. Силерге мынакей 5-10 доллар келип атасыңар, ушуңар барып да 5-6 кишиге айтсаңар деле чоң нерсе, чоң тарбия. Рахмат сизге да. Силерге да чоң рахмат. Рахмат силерге. Ребята, скажите, какое чувство у вас вызвало вот посещение сегодняшнее? У меня была жалость, грусть. Мне было очень жалко, грустно. Мгм. Я сразу вспомнила своих родителей, буду к ним лучше обращаться. Мгм. Мне тоже стало жалко и грустно. Какой урок вы для себя усвоили сегодня? Что нужно оценить своих родителей. Мгм. Что не нужно быть ленивыми. Так. Все бабушек и дедушек своих прекрасных, самых лучших, дорогих. Не обижайте их, не огорчайте, внимание им больше уделяйте.